Мындан туура 1 жыл мурун 17 майда Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилип, компанияны Кыргызстан өз колуна алган. Ошол кезде бул кабар көпчүлүк үчүн күтүүсүз болуп, кендин келечегине тынчсыздангандар, өзүбүз иштете аларыбызга ишенбегендер көп болду. Себеби Центерра ондогон жылдар бою Кумтөрдөн канадалыктар кетсе, кыргыз экономикасы кыйрап, өлкө кризиске тушугат дегенди байма-бай кайталап келген. Биздин чоңдор болсо элдерди коркутуп жүрө берди. Кумтөр токтоп калат, биз алып алсак болбой калат, иштете албай калабыз, анан пенсия менен пособияны бере албай калабыз, ошол жактан түшкөн акча менен берип атабыз деп. Бул алдамчылык болчу элде. Мен айтып аттым, андай эмес деп айтып аттым, мени эч ким укпай атты ал убакта. Анан бүгүн тышкы башкаруу киргиздик. 2005 жылдан бери келаткан ишимди 16 жыл дегенде анан кийин жыйынтыгын чыгардым. Президент Садыр Жапаровдун бекем саясий эрки, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун мыкты билими, Кумтөрдү башкарууга киришкен Теңиз Бөлтүрүктүн Тоо-Кен тармагын терең түшүнгөн, жогорку профессионалдуулугу менен Кумтөр 1 жыл ичинде 1 мүнөт дагы токтобой ийгиликтүү иштеп кетти. 2021 жылы Кумтөр Gold Company жыл башында канадалыктар пландаган 107 миллиондун ордуна 160,3 миллион же 53 миллион долларга көп салык төлөдү. Мындан тышкары мурда Центерра төлөбөй келген минералдык сырьёлук базаны чыңдоо, таза суу үчүн жана башка салыктардан миллиондогон сумма кошумча өлкө казынасына түштү. Түзүлгөн пландарыбыз, өнүгүү стратегиябызды карап көрүп, алдыга койгон максаттарыбызга сөзсүз жетебиз деп ишенем. Эгер Кумтөр 4-5 жылдан кийин 17 эмес 25 тонна алтын берет десек, демек ошондой болот. Биз компаниянын кирешелерин арттырып, эл аралык рынокко, Сингапурдагы биржага чыгарабыз. Каражатыбыз көбөйүп, Кыргызстандын экономикасына эң мыкты, кубаттуу түрткү берет. Бизде бардыгы так, даана эсептелип, эксперттердин анализи менен бекемделген. Бизде чоң секирик болот деп ойлойм. Я думаю, у нас будет прорыв. Кумтөр алтын кенинде өндүрүштү модернизациялоо боюнча 1 жыл ичинде масштабтуу иштер жасалды. Кошумча кубаттуулуктар ишке киргизилди. Ошону менен катар эле экологияны сактоо, айлана чөйрөнү коргоо багытында да ири долбоорлор ишке ашырылууда. Анын эң ириси алтынды жер астынан казуу долбоору. На Кумторе я работаю. Кумтөрдө мен жер астынан кен казуу боюнча долбоордун үстүнөн иштеп жатам. Салттуу, ачык ыкма менен кен казып алуу мөңгүлөргө залакасын тийгизгендиктен бул өтө чоң көйгөй. Мөңгү таза суунун булагы, аны бузганга болбойт. В этой стране это, собственно говоря, источник воды. Кумтөрдө 1 жыл ичинде кадр саясатында зор өзгөрүүлөр болду. Жаш адистерди максаттуу түрдө даярдаган атайын программа ишке кирди. Кумтөрдүн тарыхында былтыр 1 жолу жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү жана студенттери рекордтук санда практикага жана стажировкага кабыл алынды. Быйыл Кумтөр мурдагыдан да көп сандагы жаштарга эшигин ачты. Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстандын башка Тоо-Кен ишканалары үчүн дагы адистерди даярдап, Кумтөрдү Кыргызстандын кадрлар мектебине айлантууну көздөөдө. Кадрлар боюнча жакшы мындай жүрүп атат. Студенттерди көбөйттү практикага, инженерлерди 2 жылдык стажировкага алып атышат бүт отделдерге. Алар кийин бүтүп жакшы эме жумуш болсо, андан кийин жакшы аттестацияны өтсө, алар калып калат, ошол жерден иштейт. Кыргыз бийлиги жакынкы келечекте Кумтөр сыяктуу 20дан ашык ири өндүрүштү жолго коюуну пландап жатат. Ал үчүн өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлдү. Теңиз Бөлтүрүк жетектеген бул холдингдин алкагында Тоо-Кен өндүрүшүнөн баштап гидроэнергетика, медицина, туризм жана башка багыттар боюнча ондогон долбоорлор ишке ашырылганы турат. 2023 жылдын башында Токмок шаарында германиялык Рössler компаниясы менен өнөктөштүктө дөңгөлөк заводу ишке кирет. Айылында быйыл Акиташ кирпич заводдору, 2024 жылдан тартып цемент заводу иштей баштайт. Кумтөрдүн Кыргызстанга алынышы өлкө экономикасына жаңы дем берди деп ойлойм. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин түзүлүшүндө абдан колдойм. Холдингде абдан амбициялуу, Кыргызстанды алдыга сүрүү турган долбоорлор бар экенин билем. Ошонун баары ишке ашып, убадалары аткарылып, бир убакта Теңиз Бөлтүрүккө баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз деп ишенем. Кыргызстан Кумтөрдү өз алдынча башкарган алгачкы жылындагы сыноолордон татыктуу өттү. Айтканга оңой болгону менен 1 жыл ичинде ички дагы, сырткы дагы каршылаштардын кысымы абдан катуу болду. Бирок өлкө жетекчилигинин колдоосу, юристтердин, компания кызматкерлеринин жакшы координацияланган командалык ишинин аркасында бардык көйгөйлөр ийгиликтүү чечилди. Бул татаал иштин жыйынтыгы 4 апрелде министрлер кабинети менен Центерра Голдтун ортосунда Кумтөр долбоорунун тегерегиндеги бардык талаш тартыштарды жөнгө салуу боюнча келишимге кол коюу болду.